Кыргызстан эле болуп калыптыр Чикаго. Если дело стоит делать, его стоит делать хорошо. Мен балам мектепке барып I am Manas деп коркутуп тур дейт башкаларды. I'm very strong because Manas is the best. Ушу бептеп септеп деген сөздүчү мен лексикондон өчүрүп коюшту каалайт элем. Айткандар бар да, саясатка келбей эле койсоңуз болмок. Жашооң өзү саясат. Айтматов СССРдын Верховный Советинде депутат болгон. Гүл бербей туруп эле аялымды сүйөм дегендей бир сөздө. Канча аялыңыз бар деп сурап эле коеюн да. С любимой мы посетили вот эти места. Кызым нөчөр эмне деп сурабады. Ливен десем түшүндү. Айтып коюшуң ғой, жакшы китептерди жазгылап ким жазат? Биз куйма кулак элбиз. Аудио китептин автору кыргыздар. Кыргызча билгендер сиз таанойт экен, орусча билгендер сиз тааныбайт экен да. Айтат го, саясат менен алек болсоң, саясат сен менен алек болот. Китеп окуган балдар авторитет боло баштабады. Ой өзгөрүсө, акыбал өзгөрөт экен. Анткени кайда барыңды билгиң келсе, кайдан келгенин унутпа деген бир сөз бар. Жалпы салам, бул Big Talk подкаст. Мен Элеман Асылбеков жана биздин конокто Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, акын, жазуучу, оратор жана азыркы учурда Жогорку Кеңештин депутаты, үлгүлүү ата жана үлгүлүү жолдош. Big Talk подкастка кош келиңиз. Чоң рахмат, ассаламу алейкум. Кандай болуп атат байке сапарыңыз, АКШга сапарыңыз? Иш сапар менен келдиңиз. Аябай жакшы болду. Сонун болуп атат деп. Аябай жакшы болуп атат. Эмне себептен дегенде, биз бул жакка National Praying Breakfast деген иш-чарасы бар экен. Бул президент Эйзенхауэр 1950 жылдары башталган иш-чара экен. Ошол бойдон андан берки Кеннеди, Линдон Джонсон, Форд, Картер, Рейган барды катышкан иш-чара экен да. Кечээ деле Американ президенти катышты, бирок онлайн режимде. Азыркы пандемиянын шарты дагы деле талаптар бар экен да, ошон үчүн ушундай бир иш-чарага келдик. 127 өлкөдөн адамдар келди. Бир топ адамдар менен баарлаштык, тааныштык. Андан кийин атайын ниет кылдык эле мекендештерибиз менен жолугалы деп. Биринчи Вашингтондон мекендештер менен жолуга баштаганбыз, кийин Филадельфияда, Нью-Йоркто жолуктук. Анан кеше Чикагода жолугуш болду. Абдан мындай кулматтуу болду. Бир көп адамдар келиптир. Узак сүйлөштүк, көп суроо жооптор болду. Саясат боюнча адеп акылак, ыйман, мекен, ынтымак жөнүндө сүйлөштүк. Анан кечээ ушул Адилет деген бир жигит бар экен. Биз эми мейманкана эле калалы, адамдарга оорулук тийгизбейли десек, жок деп атып үйүнө алып кетти. Абдан сонун жашашат экен. Бир топ жылдан бери ушул жакта жашап, программист болуп, бутуна туруп, үйлөнүп, үй жай күтүп калыптыр. Анан бир топ күндөн бери мына ашказан көңгөн тамагын жеш керек экен да. Бул жак тамактарды көнө албай аттык эле, барсак эми аябай ыраазы болдум да. Эмне себептен дегенде, бүт мындай кыргыз тамактарын жасап коюптур. Аларды атын атабай эле коеюн. Анан кечээ Арзан деген бир дүкөн бар экен, кафе бар экен, ошол жерде сый көрдүк. Анда деле кыргыздын куруту, сары майы, чөбөгөсүнөн бери сатат экен. Кыргызстан эле болуп калыптыр Чикаго. Эртең мунун Дуа деген бир кафе бар экен, жаңы эле ачылыптыр, кыргыздын жигиттери. Ал жакка барып сыйлашты. Айтор мындай жолугушуу да болуп атат, баарлашуу да болуп атат, таанышуу да болуп атат. Мен үчүн бир илим билимдин булагы да болуп атат. Анан кыргыздардын ийгилигин көрүп, жетишкендиктерин көрүп, ушундай бир духум көтөрүлдү. Кудай кааласа Кыргызстандын келечеги кең, анткени бизде өтө жөндөмдүү, колунан иш келген азаматтар көп экен. Анан мына бүгүн подкастка келдик. Иштеп аткан балдарды көрүп атам, америкалык балдар. Мына камеранын ар жагында, бирок уюштурган өзүңөр экенсиңер. Абдан ыраазы болдум. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун Нуржигит мырза. Биздин мекендештер жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып кеттиңер. Алла ыраазы болсун. Алардын атынан дагы сизге рахмат айтып коеюн. Ар бир силерге рахмат. Ушу ийгилигиңерге рахмат, минетиңерге рахмат. Эми аракет кылып атабыз. Тактап кетчү суроо ошол завтрака биздин депутаттардын арасына кантип тандалып келдиңер? Неге именно сиз ЭЧРСКде кыргызча, орусча алмаштырып кетсем, мен өзүм орус класстан окудум эле. Эч тартынбаңыз. Англисче кошсоңуз деле болот. Эми анча-мынча англисче Америкада окуп калганбыз, Японияда деле англис тилинде окудук көбүрөөк. Ошондон улам айрым учурда бир англисче сүйлөп, социалдык тармактардан маалыматтар чыгып калса керек. Экинчиден достук группалар болот. Мен Россия, Кыргызстан достук группасына мүчөмүн, анан Америка, Кыргызстан депутаттар достук группасына мүчөмүн. Эки улуу держава менен чындап мындай байланыштарды бекемдегим келген, анткени бүгүнкү дүйнөдө бул мамлекеттердин орду аябай чоң да. Анан ошондон улам болуш керек, балким чакыруу келиптир. Анан Абдалиев Мейкимбек деген дагы бир мекендешим, коллегам менен келдик. Ал Ата журт Кыргызстан партиясынан, эми Кыргызстанда азыр парламентте эң чоң партия. Ушул экөөбүзгө келиптир. Анан бир топ депутаттарга да барган экен. Анткени көбүнчө бул иш-чарага
көп өлкөлөрдүн депутаттарын чакырат экен, саясатчыларын чакырат экен, экс президенттерин, министрлерин чакырат экен, коомдук ишмерлерин, экология тармагында бар, гендер тармагында бар, анан бейөкмөттүк тармактардан, жарандык коомдон чакырат экен Айтор. Анан келгенде абдан мыкты аратылар тандап коет экен. Мисалы мага Руанданын президентинин сөзү абдан жакты, Филиппиндин вице-спикери, америкалык конгрессмендер, сенаторлор сүйлөйт экен. Эгер мүмкүнчүлүк болгондо мен деле эртерээк жазылып сөз алмакмын. Ал үчүн аябай мурдатан даярданыш керек экен. Бул эми программа мурдатан түзүлөт экен да. Ошентип чакырылып калдык. Анан кыргызда бир сөз бар: чакырган жерден калба, өзүң басып барба деп. Анан бирдекени айтайын, бул мамлекеттин эсебинен келген жокпуз да. Өзүңөр Өзүбүз. Анан кече баягы бир анча-мынча маалыматтарды чыгарып коем, комментарийлерде жүрөт: мамлекеттин акчасы менен жүрө бересиңерби деп. Ачыгын айтайын, андай эмес. эң сонун бул жагын тактап кеткениңер сонун болду. Мамлекеттик иш сапары менен келип турсуңар, бирок өзүңөрдүн акчаңарга. Ошондо өзүңөргө келиптир да, атайлап эле сизге. Ачыгын айтканда анча-мынча демөөрчү жакындарыбыз, ушу Америкадагы кыргыздардын арасынан болду. Келсеңиз биротоло бизге да тийип кетиңиз деп кичине баягындай бир көмөк көрсөткөндөр. Нуржигит мырза, бул подкасттын астында биз командабыз менен даярданганбыз, маалымат топтоп сиз жөнүндө. Анан Инстаграмдан да сиздин ошо Чикагодо боло турчу жолугушууга дагы сторис киргизип Инстаграмдан, анан көптөгөн мындай суроо келди да: кто это депчи. Мындай, бул ким эмес, кызыктуусучу. Кыргызча билгендер сизди тааныйт экен, орусча билгендер сизди тааныбайт экен да. Ошондуктан капа болбосоңор, кыскача өзүңөрдү тааныштырып кетпейсиңерби? Мен сизди тааныбаган аудиториягачы. Мен сизди көп эле киши тааныйт деп ишенем. Бирок тааныбаган адамдар үчүн өзүңөрдү кантип эмедет элеңер, кыскача? Туура. Мен аты жөнүм Нуржигит Кадырбеков. Өзүм айылда туулгам, Каракулжанын 1-май деген айылында 77-жылы, 1977-жылы. Азыр эми жашым 47-ге таяп баратат. Ошо айылда окудум. Айылда мектепти алтын медал менен бүтүрдүм. Анан Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүтүргөнмүн. Ал мезгилде билесиздер, тандоо аз болчу, чет өлкөгө чыгып кеткендер кем эле болот эле. Жок эсе болчу. Ошо Кыргызстанда окуп билим алдык. Анан дароо эле университеттин мугалими болуп калдым. Андан кийин бир жылдай юстиция министрлигинин Ош облустук башкармалыгында иштедим. Өзүм кесибим юрист болгондон кийин. Анан Ош мунун ректорунун кеңешчиси, юристи болуп ушинтип иштеп калдык. Анан 2005-жылы дипломатия тармагына өттүм. Эмне себептен дегенде 2003-2004 Америкада окуп келгем, 1 жыл. Бул Канзас университети, Jayhawk деген билесиздер, командасы бар. Ошол жерде масс коммуникация менен журналистиканы окудум. Анан кийин ушул тил билгеним чет өлкөдө окуган себеп болуп, Отунбаеванын убагында тышкы иштер министрлигине өттүм. Анан Жекшенкулов менен иштедим тышкы иштер министрлигинде. Кийин Японияда 2 жыл магистратураны окуп келдим. 2007-2009 жылдары бул Kobe университетинде эл аралык байланыштар жана мамлекеттик башкаруу боюнча магистратураны аяктадым. Андан кийин президенттин катчылыгында иштедим. Жумушу жок жүргөн күндөрүм болду. Кайрадан тышкы иштер министрлигине орноштум. Президенттин аппаратында бөлүм башчысынын орун басары болдум. Анан Ыйман фондун башкардым. Диний маданиятты, илим билимди көтөрүү боюнча президент түзгөн фонд болчу, ошонун башчысы болдум. Министрдин орун басары болдук. Маданият, маалымат жана туризм министринин. Кийин министр болдук. Анан акыркы шайлоого катышып депутат болуп шайландык. Биздин Ыйман фракциябыз өттү 6 партиянын катарында. Кудайга шүгүр, жакшы депутаттарыбыз бар. Анан чыгармачылык менен да элек болом. Чын айтканда Ант деген романым бар, Япон керемет сыры деген китебим бар. Бир гана сенсиң деген, Эсине кайткан роза. Акыркы китебим мына басмага берип келдим, балким Кыргызстанга барганча чыгып калат. Мен атамды таптым деген. Чыгармачылыкка аябай кызыгам, спортко абдан кызыгам. Карате менен машыккан убагында тизем лыжадан бир аз жаракат алгандан кийин аны ташташка туура келди, бирок спортко абдан кызыгам. Ошол. Үнүңүз да сонун экен деп билем. Жакында эле өзүм апам менен сүйлөшүп атсам, Нуржигит Кадырбеков аябай сонун ырдайт турбай дейт. Гитара менен анан тоодо ырдаган ырларыңыз Инстаграмда. 1998-жылы эми баягы жаш кесип, анан гитарага кызыгып, үйрөнүп алып, андан ары оон чыгарып, 30 оон чыгарганмын. Сөздөрүн жазып, ошентип жүрсөм атам айтып калды, балам жаздырып койбойлубу деп, клип кылып. Ошо мезгилде бир 4 клип тарттырган. Ошонун бири
азыр эми соц тармак аркылуу таркап атат гитара менен ырдаган. Анан 2003 жылы Япония ушул Америкага келерде Кыргызстан жөнүндө презентация кылайын деп анан Кыргызстан жөнүндө ыр жазганмын. Ааламга берген манасты, ардактайм асыл таласты, жаштыктын шаары жалалабат жаркырап гүлүн жаңачты. Өзүмдүн көрөм үйүмдөй, өзөм бир барбы чүйүмдөй, көргөндө көркөм нарынды көңүлүм турбайт сүйүнбөй. От болуп сүйүм жалындай, ошумду көрөм жанымдай. Ырдаймын дүйнө жар салып, ырыска бүткөн багымдай. Ырыска толгон жер бети, ысык көл кыргыз бермети. Борборлордун ичинен Бишкекке жоктур теңдеши. Анан кийин Баткен жөнүндө жазганбыз. Кааларым сага баткеним, кааларым сага бак менин, кагылам сенден баткеним. Кулпура берсин өрүксар, кубатка толуп жашты эмиң деп. Анан кылымда жоктур жетерин, Кыргызстан менин мекеним деп бүтөт да. Ошону ыргылып жазып, анан видео клип кылганбыз. Кыргызстандын кооз жерлери, чыган адамдары, өзгөчөлүктөрү тууралуу. Мен презентация ниетинде жасаган элем. Кийин ЛТРге чыгып кетти, бирок анча деле мындай үлгөрчү эмес. Балким көргөндөр деле бардыр, бирок ушу акыркы бир жумада аябай таркады да. Таркады. Бул 2003 жылы жазылган. Берг эстрада менен ырдаганым. 98 жылы гитара менен ырдаган жазылган. Андан бери канча заман өттү, канча убакыт, азыр ырдабайм. Азыр ырдабайсыз. Азыр ырдабайм. 20 жылдан ашып кеттир, ошондо 2003 десеңер. Мен 98 жылы 21 жашар бала элем. Ал эми 2003 жылы болсо 26га чыккан кезим болчу да. Ошо 26 жаш, 21 жашар кезим. Байке, сиз менен подкаст өткөрүш эле сонун экен го. Сизди угуп туруш эле балдай го, кулакка балдай эле. Чоң рахмат байке. Сиз АКШда 1 жыл окудум дедиңиз, Канзаста. 2003-2004. Мен Америкада мындай биринчи келгенде 2012 келген, мен студент болуп келгенбиз. Окуп бүтүрүп бакта иштеп, анан эң кызыктуусу мага 2001 жылкы Америка сентябрь, анан 2001 жылы сентябрга чейинки Америка эки башка деп айтышат да. Мындай өзгөрүлгөн депчи. Анан 2004 жылы Америка кандай эле? Өзүңөр бир АКШ студенттик жөнүңүздө бир айтып бербейсизби? Эсиңерде ал замандарды аябай жакшы көрөм. Эмнеге билесизби? Ал заманда сагынуу бар болчу. Америкага, ал мезгилде Америкада кыргыздар жок эселе, чынын айтайын. Америкага кеткеним өзүнчө эле бир чоң окуя болгон, бүт туугандарым үчүн, тааныштарым үчүн. Америкада жүргөнүм аябай сагынганбыздан да азыркыдай, эмнеге билесизби? WhatsApp жок эле. Кадимкидей баягы карточка алчубуз, ошону менен үйдөгү телефондон чалып, апам менен сүйлөшчүмүн. 1 жумада бир, 2 жумада бир, кээде 1 айда бир. Анан ошондо ушунчалык апамдын сагынганы, туугандарымды мен сүйлөшүп алайынчы дегендери. Азыр эми андай заман эмес да. WhatsApp'тан чаласың, апаң сүйлөшүп атат, нар жагында бирөөлөр телевизор көрүп отура берет. Бул WhatsApp азыркы байланыш технологиялары ортодо сагынуу сезимин жок кылып койду. Анан экинчиден 1 жыл бою сотка көтөрүп эле жүргөмүн. Чөнтөк телефону жок эле жүргөмүн. Интернет керек болсо, окуу жайдын атайынын китепканасы бар болчу, ошол жака барып эле интернетти пайдаланып алып, мындай соткасы жок заман эле да. Азыр эми телефону жок бир күн жүрүп көрчү, жарым күн үйүңдү унутуп калсаң, бирдемен бир денең бир мүчөсүн бирдеме болгондой эле кызат боло бересиң да. Ошол жагы бар. Анан ушу технологияга жараша адамдар да бири менен бири мындай ыктылаштуу баарлашат эле. Азыр эми сүйлөшүп атканча эле телефон карап атпайсызбы? Андай нерсе жок эле да. Ошондо бир группа болуп келгенбиз. Биз бул эми чоң программа болчу, Junior Faculty Development Program деп. Анан бизди мына Россиядан Варнавская деген бир университеттин мугалими, Казакстандан Аркаева деген, анан Манукян Саркис деп, Армениядан Элчин Ризаев деген, Азербайжандан, Кыргызстандан мен болуп бир шаарга бөлүнгөнбүз университетке. Анан аябай ынтымак болчубуз да, бир туугандай элек. Бешөөбүз биригип алып туруп, өзүбүздүн маданият боюнча концерттерди кылат элек, презентацияларды кылат элек, эл көрөт элек, жер көрөт элек. Анан ошентип отуруп америкалыктар менен тааныштым. Мен мындай принциппен жашагам, анткени мен англис тилин жакшы билбей келгемин. Орус тилдер менен, кыргыз тилдер менен көп байланышпай, колдон келишинче англисче сүйлөгөндөр менен бирге жүрчүмүн да. Ошентип отуруп, мындай абдан пайдалуу жыл болгон. Өмүрүмдөгү бир бурулуш учур десем болот да. Анан эл көргөн, жер көргөн бул кыргыздарга абдан пайда. Эмне дейсиз? Кечиресиз, саякат кылдыңыз беле? Кылганмын. Мисалы, мага эң жакканы Сан-Франциского барган болгон. Анан кийин жанагы Golden Gate деп. Билбейм, Сан-Франциского жөн эле бир каникул учурунда карасак арзаныраак чыгып калды. Анан бардык, анан самолет менен бардык, гостиницага жаттык.
Мёр Вудс деген бар эле, мөр токою. Мага эң таасир эткен ошо болду да. Өзү Сан-Франциско ушунчалык кооз шаар. Баягы Голден Гейт деп алтын көпүрөсү бар эмеспи? Эми укмуш, архитектурасы, ландшафты, эли дагы жакшы. Бирок мен бирдекени байкадым. Бир аз үйдөгө чыкканда ар жакта токой бар экен. Токойго барганда Сан-Франциского киргим келбей калды да. Алла Таала жараткан табигат барго, адам өзү кылган нерседен дайыма жогору турат экен. Ушунчалык мемирип, рахаттанып, ошол жерде эс алган эмесинде. Анан кийин Гарвард университетине келгенмин, Бостонду көргөнмүн, Флоридага барганмын. Бизде кыш болчу февралда, Флоридага барсак жай экен. Нью-Йоркту көргөнмүн, Вашингтон ДСге чейин автобус менен келгенмин. Сент-Луиске барат элек, Канзас шаарына барып турат элек кез-кез. Айтор аябай эле кыдырганбыз, резервацияларды кыдырганбыз, жана индейстер жашоосун көрөлү депчи, атайын барып келген күндөрүбүз болгон. Анан күн сайын адамдар менен баарлашат элек да. Ушундай бир сонун мезгил өткөн болчу ошондо. Аябай аз убакытта аябай көп жерди көрүп, пайдалуу, өзүңөр айткандай майын чыгарган окшойсуңар. Эми бир өкүнгөнүм ошондо күндөлүк, анда компьютер жок эле, бол менен жазган күндөлүгүмдү жоготуп ийдим да. Эми азыр кайра ошол күндөрүм жөнүндө китеп жазайын дейм, бирок эсте калбайт экен. Ошого мен айтат элем, эгер бир жайга чыксаңар үйлөнүп алып барыш керек экен да. Үйлөнсөң аял кишинин эс тутуму жакшы болот экен да. Эркек мындай обзорга эстейт да, үстүртөн гана, аял киши деталь эстейт экен. Баягында магазинге кирдик эле, помните, мындай, мындай краска менен бирдемени көргөнбүз. Тигил жерде мындай жолдо мындай болгон деп. Ошого шерик менен чыксаң жакшылык экесе көбөйөт экен. Анан анча-мынча кыйынчылык болсо экесе азаят экен да. Ошого шерик менен чыккан жакшыраак болот экен. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Өлө кызыктуу убакыт болуп турго. Абдан кызыктуу. Анча-мынча биздин жарандар келишет, бирок көп саякат кылбайт да. Ошон үчүн саякат кылгыла. Мындай керектүү нерсе да, кыргыздар үчүн. Муну ушу менен өмүр өтүп атат. Бул эмне бир алдамай да. Көз менен көргөн башка, адам менен тезеге тизе тийишип баарлашкан башка да. Ушу менен эле ушул жерде отуруп алып Индияны көрүп койсоң болот YouTube'дан. Ушул жерде отуруп алып мөр токойун көрүп койсоң болот, бирок ал такыр башка нерсе да. Ошого баягы бутуң жерди сезип барган такыр башкача да. Мен айтат элем, мындай реалдуу жашоо менен көрүшүш керек. Социалдык тармакка аз кырылып кетпей. Виртуалдык жашоого. Туура. Өзүңөр билгендей, чет өлкөдө өзгөчө эң көйгөйлүү маселе болуш керек, бул кыргыз тил маселеси. Өзгөчө же балдарына кыргыз тилин үйрөтпөйт, же үйрөтөйүн деген пландары жок, жолдору жок, мектепке берип салат, анан жумушун кылып жүрүп, анан баласы өзүңөр көргөндөй көчөдө эле балким байкадыңар болуш керек. Залда чуркап жүргөнүм бар тең. Hi, I'm playing and англисче эле бытырап жүрүшөт да. Кыргызча сүйлөгөндөр аз да. Ошол жөнүндө кандай ойлоруңар бар? Кандай сунуштарыңар бар? Биз кантип кыргыз тилин мындай популярдуу кылсак болот? Мен бул жакта кыргыздарга ыраазымын. Ошол жакта жүрүп деле Кыргызстандан кыргызча китептерди алып келип аларды окуп беришет экен. Андайларды да көрдүм. Өткөндө бирөө айтат, Манас жөнүндө айтып берсем дейт, менин балам мектепке барып I am Manas деп коркутуп тур дейт башкаларды. I'm very strong because Manas is the best, the strongest one депчи. Ошентип коркутуп тур дейт. Бул деле жакшы да. Анан үйдө дайыма кыргызча сүйлөшөбүз дегендер бар да. Мектепте, бала бакчада англисче болгону менен. Бирок бир чындыкты айтып коеюн, бул жакка караганда Кыргызстандын өзүндө маселе болуп атат. Азыр Бишкекке барсаңыз, мамлекеттик тилин, эне тилин үйрөтөйүн деген ниети жоктор толтура. Жаш муун өзүнүн тилин билбей эле чоңоюп атат. Эмне себептен дегенде, азыркы мына контенттер бар го, YouTube'да болсун, социалдык тармактарда болсун, башка тилдерде сонун контенттер бар. Англисче, немисче, французча, орусча, түркчө дегендей. Биз ушул жагынан артта калып атабыз. Бала көрөт экен, ошол кулагына сиңет экен, ошентип анан тил үйрөнөт экен, дүйнө таанымы байыт экен да. Анан бул жакка дейт, китеп алып келдирдик дейт Кыргызстандан. Алып келсек дейт, кыргызча китептер аябай мындай түшүнүүгө татаал дейт. Татаал жазылат экен дейт. Сүрөттөрү жок дейт, көрүмсүз дейт. Анан балдар it's very boring for me деп окубай коюп атышат дейт да. Ошон үчүн мындай китептерди көрүмдүү, кызыктуу, кыска нуска кылыш керек болуп атат да. Мисалы Андерсон жомоктору эмнеге кызык? Ошол эле Киплингдин жомоктору эмнеге кызык? Анткени булар жөнөкөй жатык тил менен кызыктуу кылып баяндаганды билет, анан сүрөттөрү менен кошо да, иллюстрация менен кошо. Иллюстрациялар аябай. Анан муну кандай кылыш керек? Айтып коюш оңой, жакшы китептерди жазгылап ким жазат? Жумушчу топ түзөбүзбү, же бир волонтерлорбу? Айтор ушул жагынан аксап атабыз да. Тилге мындай мамлекет өзү көңүл бөлбөсө,
ошол таасир этет экен. Элибизге рахмат ушуну сактап атканыначы. Ошон үчүн бул жака келгендер өздөрү Кыргызстанды ойлойт, сагынат. Бирок балдары бул жакта чоңоюп калса, Кыргызстан менен байланыш үзүлөт. Биз адамдарды жоготуп атабыз деп кызылат болгондум ошол да. Ошого мен кече сурандым. Колуңардан келишинче тилди үйрөтүп, маданиятты үйрөтүңүздөр, бул биздин моюндагы аманат деп. Эң туура. Буюрса бир долбоор баштаса болуш керек. Кыргызстанда мындай айтканда өзүңөр айткандай бир волонтер катары же нон-профит катары организация кылып китептерди жаздырса, бияктан спонсор болсо дегенчи. Балким кээде өзүм деле ойлоном, колуман келишинче мен деле жаза баштап окшойм депчи. Анткени Айтматов, эмне үчүн Айтматов болду? Анын баягы Айымкан апасы жомок айтып бере берген да. Айтматов ушунчалык жомок жакшы көрчү экен. Кээ бир түндөрү жомок айтып бербесе уктачу эмес экен. Анан Айымкан апа эшикке чыгып кетишкенде мен кошуналардан жомок сурап келейин. Бул деген сөз жомок ойлонуп келейин деген эле сөз да. Кошуна жомок берчү беле. Анда же бир китеп болбосо, мына жомок уккан адам Айтматов болду да. Ошого балдарга жомок айтып берип, кыргыз тилине кызыктырбасак, өткөндө мен кыздарыма окуп бердим бир жомокту. Кызым нөшөр эмне деп сурабады. Ливен десем түшүндү. Катуу жаган жамгыр десем түшүнгөн жок. Көрдүңүзбү, кыргыз мектебинде окуса деле кээ бир сөздөрдү түшүнбөй атат да. Аны баягы балдарга окуп берсең кызыкпаса урушабыз. Түшүнбөсө эмнеге кызыгат? Ошон үчүн баягы түшүнүктүү тил менен акырын-акырындан баланын кулагын сөзгө байытыш керек экен. Бул эң сонун ой пикир экен. Мен азыркы учурда эме бар го, мындай айтканда личный бренд аябай катуу иштейт го. Азыркы адамдар мындай корпорация эмес, фирма эмес, адамдын артынан фоллоу кылышат да. Особенно инстаграмдарда, соц тармактарда. Анан Нуржигит Кадырбеков балаларга китеп жазган десе, менин оюмча аябай жакшы кетчү дейт да. Сиздин атыңыз менен продвижениясы катуураак болот да. Эгер биз кыргыз жомоктор деп чыгарсак, кыргыз жомоктор малар жанагы толтура кишилер жазган андайлар толтура да. Анан алардын арасынан кайсынысы жакшы, туура жазылдыбы, сүрөттөрү жакшыбы деген бар. Эгер сиз мындай айтканда өзүңөр албетте башында туруп мындай карап берсеңер, анан өзүңөрдүн айтканда брендиңердин атында, өзүңөрдүн атыңарда же өзүңөрдүн жомокторуңар бирөөлөр менен кеңешип кыска өзүңөр айтканда жазып чыгарсаңар, анан ошол жомокторду айтканда Нуржибек Кадырбековдун атынан дегенде элдер көбүрөөк окуйт деп ишенем да. Бул аябай сонун бир эме болчу да. Все-таки бренд болот да. Мен деле билем, мен Кыргызстандан кыргызча жомокторду алып келгиле дегенде ошол эле тигил билим мектепке китеп каналларга барат. Ар кайсы авторлар да, ар кайсы жазуучу. Анан ар кайсы типографиялар бар. Кээ бирлери жакшы жазышат, кээ бирлери мындай качественный эмес кагаздар менен жазышат. Мындай бардык нерсе ушундай. Бүт жерден анан мындай деп кетесиң да, мындайчы. Андан көрө мындай орусча же англисче сонун бир эмени алып алып туруп эле балаңа берип койгуң келет да. Биякта мындай айтканда бир жакшы бир бренд болсо, жакшы ой деп ойлойм да. Мындай хорошая идея, пища для размышления дегендейчи. Чоң рахмат. Анда бир сураш керек экен, баягы белгилүү блогерлер бар, поп жылдыздар бар, балким алар ушул тармакта иштесек жакшы болот эле деп ойлоп атам. Азыр жакшы идея бердиң, рахмат сага. Сиз ошондой кылсаңар, мындай айтканда биз тарап, мен өзүм билген толтура сонун иллюстраторлор бар, тартып бере турчучу. Анан толтура типографиялар бар. Биз колдоп, биз чыгарып беребиз дегенчи. Ошон үчүн сизден мындай инициатива болсо дегенде баштап берсеңер сонун болмок деп ойлойм да. Азыр телефондорду алышалы, балким. Албетте байке. Жакшылыкка бир себеп болуп калаттыр, туурабы? Буюрса. Чоң рахмат. Менде мындай суроо бар да. Азыркы учурда көп жаштар биз политикага аралашпайбыз. Бир жаңы термин бар го. Биз аполитичныйбыз депчи. Политикага аралашпайбыз, бирок биз Кыргызстанды сүйөбүз, биз Кыргызстанды колдойбуз, Кыргызстан үчүн күйөбүз дешет. Бул сиздин оюңча мүмкүнбү? Кыргызстандын политикасына эч аралашпай, кызыкпай, маалымат албай, бирок Кыргызстанга жардам берем дегендер.
мүмкүнбү? Эми андай деле болушу мүмкүн. Мүмкүн эмес деген сөздүн өзү мүмкүн туура эмес да. Эмне эсептен дегенде кеп биринчи саясат дегенде кандай түшүнөсүң дегенде болот атпайбы? Бирөөлөр үчүн саясат деген бул атмай, сатмай, алдамай, секирмей, принципи жоктук, мындай тайгаланмай дегенде эле түшүнөт экен да. Бирок анда Исхак Разов кандай саясатчы болуп калат? Жусуп Абдурахманович. Адам кандай болсо саясат ошондой болот. Принципи кандай болсо саясат ошондой болот. Мен Кудай Тааладан, Алла Тааладан дайыма дуа кылам, мындай түз саясатчы болсом экен, туура саясатчы болсом экен, таза саясатчы болсом экен, Алла Таала адаштырбаса экен, бир кадыр барып берсин деп дайыма тилек кылам. Бир, экинчиден мамлекет адесиң бу десиң саясатсыз башкарылбайт. Саясат деген бул чечим кабыл алуу. Ар бир чечим бул же экономикага таасир этет, же илим билимге, же бир социалдык тармакка. Мыйзам деле ошондо чечим кабыл алууда. Анткени коомдук алакалар, байланыштар бул жөнгө салынып туруш керек да, мыйзам менен. Эреже болбосо билесиз, жолдо да кырсык болот. Мамлекетте деле ошол сыяктуу. Анан ушул эрежелерди, ушул чечимдерди, мамлекеттин тагдырына таасир эткен бир багыттарды, стратегияларды билбей туруп, билсе дагы да көбүрөөк пайдасы тиет да. Түшүнсө тренд каяка баратат. Бирок кээ бир адамдар болгон, мисалы ошол эле ким десем, Ырысбай Абдыкадыров. Ал деле мекенге чоң салым кошту да. Композитор катары, искусствонун өнүгүшүнө, балким саясатка кызыккан эмес. Антейин десем, ал киши деле облус кеңешинин депутаты болгон экен. Мисалы, Айтматов жогорку кеңештин депутаты болгон. Айтматов СССРдын Верховный Советинде депутаты болгон. Бүт акын жазуучулар, мындай саясаттан алыс деген кишилер деле саясатка аралашканда, бул тил саясат өзүнчө. Айтып атпайбы, тилди кантип өнүктүрөбүз? Экөөбүз аз талкууладык го, бул өз саясат. Маданият саясаты бар, дин саясаты бар. Анткени бир өлкөдө бир эле дин эмес да, католиктер бар, баптисттер бар, мына Америкада мусулмандар бар, христиандар, буддисттер. Ошолордун ортосундагы мамиле, алака, жашоого тийгизген таасири кантип жөнгө салабыз, бир чыңал болбосун деген мунун өз саясат. Ошон үчүн мага айткандар бар да, саясатка келбей эле койсоңуз болмок. Жашооң өз саясат. Мисалы, китеп жазсам деле ал жерде деле саясат бар, үй бүлө мамилеси, башкаруу мамилеси, кээ бир каармандар бар, бул саясатта жүргөн каармандар. Мисалы, Теодор Драйзер Титан деген китеп жазган, финансы саясатын абдан жакшы жазган да. Саясат кадимки эле республикалык партия менен демократиялык партиянын тирешкендерин укмуш жазып койгон. Ошон үчүн айтат го, саясат менен алек болбосоң, саясат сен менен алек болот деп. Бирок саясатты туура түшүнүп, жакшы позитивдүү мааниде түшүнүп, конструктивдүү бир чоң инструмент, жакшылыкка бир мүмкүнчүлүктөр түзгөнгө жол катары түшүнүп туруп аралашса, мен каалайт элем, таза илимдүү, билимдүү балдар келсе жакшы болот эле. Баары бир маалымат алып туруш керек. Маалыматы жок, кандан кантип бир чечим кабыл аласың, кантип. Азыр маалымат болгондо түшүнөсүң, акыбал мындай экен, демек бияка жардам керек экен, ушул багытта ойлонуш керек экен деп анан жөн эле мен мекенди сүйөм деген, бул гүл бербей туруп эле аялымды сүйөм дегендей бир сөз да, кийиндирбей, ичиндирбей, жардам бербей, бакпай туруп эле сүйөм дегендей элечи. Маанайын билбей туруп эле дегендей. Кандай жооп берет деп ойлодум эле. Вся жизнь политика дегендей да, саясат экен да. 2018-жылы ар бир адамдан бирден китеп деген долбоордун үстүндө иштегенсиңер. Замминистр болуп жүргөндө ошол долбоор эмне болду байке? Муну бир эки бала бар. Актала районунун Коштөбө деген айылынан чыккан Ерлан, Бакай Ерлан деген эки жигит. Ошолор баштаган негизи. Бул бир адамдын бир китеп долбоору деп деле максат кылбаптыр. Болгону сизге келет дагы, биздин айылдансызго бир китепке акча бербейсизби, же бир китеп алып бербейсизби? Ушинтип китеп топтоп туруп, айылда китепкананы жаңылап коелу дейт да. Же сиз акча бересиз, же китеп бересиз. Кээ бирлери эмне кылып атасыңар, ойноп жүрө бербейсиңерби, ишиңер эмне деп кетирбейт. Акча жок эле, жок катыша албайм деп коет. Анан булар мигранттарга чыгат. Анан мигранттар айрымдары акча которот. Кээ бирлери бир 10 китепке, 20 китепке, бирөө 150 000 сом берет. Бул балдардын акылдуулугун карасаңыз, 50 000 сомун алып 100 000 кайтарып берет. Анткени бул бир адамдын китепканасы болбош керек, элдин китепканасы болуш керек депчи. Ошентип отуруп анан ач калып, кеч калып жөө жалаңдап жүрүшөт. Экөө акыркыкчыларына эптеп жөө барып туруп анан болбосо маршруткага түшүп ушинтип жүрүшөт да. Кыйналып жүргөндө эми ушундан бирдеме чыгабы дейт да. Китеп топтой алабызбы дегенде бирөөсү айтат, эми топтой албасак, жок дегенде карыз сурап болсо дагы бир китепкананы жаңылап ошо менен бүтүрөбүз дейт да. Анан ошол учурда мен дагы бир соцсук тармактан көрүп калдым, ушинтип китеп жаңыладык деп Бакай чыгарып койгон экен. Анан бир комментарий жазганмын.
Анан Бакай менен сүйлөштүк. Бир адамдан бир китеп деп анан аты коюлду да ошондон баштап анан колумдан келишинче аракет кылып жардам бердим. Анда мен министрдин орун басары элем. Кийин кызматтан кеткенде деле алар менен кошо эл араладык. Азыр эми ушунчалык бир популярдуу долбоор болду. Менимче бир 300 миңдей китеп топтошту. Ошо мен билген учурда эле бир 40 миллион сомдук китеп топтолгон. Бир 200дей китепкананы жаңылап койгон. Булардын ишин көрүп мен Таласта бир адам дүкөнүн жаап, дүкөнүн китепканага берди. Мурда бир союз бузулганда, билесиздер да, китеп дүкөндөр жабылып, анан ресторандар же болбосо бир кафелер, ашканалар ачылып кеткен да, тескери процесс башталды да, мен муну бир жакшылыкка бурулуш катары жорудум. Ошентип отуруп, бул ушунчалык пайдалуу нерсе экен, китеп жаңыланса, эл китепке кызыга баштайт экен. Мурда эми Маркс, Энгельстин китептери турган, өңүрөйүп, караңгы, кирсең жыттанган жерге ким барат? Сыз, зак болгон жерге. Анан ошондон баштап анан барсак, тажап калыптыр тиги Кош Төбөнүн китепканасычы. Түн 11ге чейин 12 чейин отурат. Акыры таркатып едим 600 китеп колдо дебеди. Анан мурда барган жерлерде, мисалы мектептеги авторитеттер рекет балдар болсо, кийин барганда китеп окуган балдар авторитет боло баштабады. Ой өзгөрүсө, акыбал өзгөрөт экен. Ошол эле мектептен Батыр деген бала чыкты, бир жылда бир 70 китеп окуп коюптур. Кадимкидей мына легендага айланып кетти да. Азыр эми Батыр биякта эле калды. 130дан китеп окуган балдар бар жылына. Ушундай бир баатыр балдар чыкты. Анан китеп конкурстарын кыла баштадык. Китеп той дегенде чыгардык. Китеп той деген себеби мындай кыз той, анан үйлөнүү той, кыз узатуу той, сүннөт той дегендер бар экен, китеп той деген жок экен. Өзгөчөлүгү ошол. Китепти мактайсың, китеп жөнүндө сүйлөйсүң, белегиңде китеп болот, сүйлөгөңдө китеп болот. Анан адамдар аябай келе баштабады. Эми адамдардын агымын токтотуу үчүн билет сатса, билет калбай 400 орун болсо, калгандагы 400 туруп көргөн жерлерди көрбөдүкпү? Ошентип азыр мындай китеп мания бар Кыргызстанда. Китеп эле окутуп алсак элге көрөсүздөр, Кыргызстан өзгөрөт. Ой өзгөрөт, сөз байлыгы өзгөрөт, фантазия өзгөрөт, багыт өзгөрөт. Ушундай жолго түштүк, Кудай буйрса. Бул Кыргызстандын бир уникалдуу долбоору да. Анан мен министр болуп жүргөн мезгилде ушул Бакайды сыйлыкка көрсөттүк. СНГнын, КМШнын бир жакшы дебюту деген. Бул аябай чоң сыйлык да. Ошентип азыр бул долбоор жакында эле Санкт-Петербургка келип кеттик. Анан азыр болсо Туркияда болуп атат. Бул долбоорго жардам бергендер Японияда бар, Египетте бар, Америкада иши кылып, бияка да келебиз го жакында. Нет кылып атам, Чикагодо өткөзөлү буюрса, кандай дейсиз? Эң сон болобу? Таза алабыз, обязательно. Ошондо долбоор дагы эле бар экен да, иштеп атат, Долбоор иштеп атат. Бир адамдан бир китеп деген бир өзүнчө бир команда. Бүт облустарда, бүт региондордо, чет өлкөлөрдө иштейт бул команда. Өздөрүнүн жетекчиси бар, улам жаңылап турушат. Улам жаңы долбоорлорду, мисалы, ар кимден эле акча сурай бербей, өзүбүз бир аракет кылалы деп курут сатышпадыбы? Ошондон түшкөнгө да китеп алышты. Булардын бири эле кирешесине китеп алат да, мындай чөнтөккө бөлүп алышпайт. Өздөрү дагы эле ач калып кеч калып жүрөт. Мен тамашалап айтып коем. Ач калган кеч калган балдар Кыргызстанда оңдоп атат депчи. Ошентип анан бул бир пайдалуу, берекелүү долбоор болду деп эсептейм. Биз кантип салым кошсок болот беке? Сиз деле мисалы биз эми общий Америкадагылар эгер жардам беребиз, бизге аябай кызыктуу. Ушул жакта бир жакшы китептер болсо, мисалы кыргызстандыктар окуй турган китептер болсо которуш керек деп эсептейм. Анан же болбосо силер деле бир жакындай бир адамдан бир китептин кеңсесин ачалы деп атат, ошого жардам берсеңер болот. Же жөн гана мына бизден ушунча китеп деп туруп, эгерде каражат жөнөтсөңөр деле ал балдар ошон үчүн эл ишенет да, ар бир тыйындын отчетун беришет да. Ошондо мен көрүп атканмын. Биринчи жолу акча топтоп жүргөндө Россиядан түкүн мынча акчага отур дагы бул китептерди алдык деп соцсеттен отчет берет эле. Ошону көргөндөн кийин адамдар кайра бере берет экен да. Ошентип бир жакшы чөйрө түзүлүп калды, китепкөйлөрдүн чөйрөсү. Азыр арасынан бири менен бири үйлөнгөндөрдүн гана барып атабыз. Иши бир жакшы чөйрө да. Анан мен мурда айтат элем, биринчи курска келгендергечи андай болула, мындай болула деп азыр оңой эле айтып коем. Бир адамдын бир китепке кошулгула, калганын көрөсүздар деп. Эң сон жакшы долбоор экен. Жакшы долбоор. Биз да бияктан копи-пейст кылып окшойбуз. Бияктан дагы китеп өзгөчө кыргыз тилиндеги китептерди алып келип, бияктагы кыргыз жарандарга балким таратыппы же конкурс катары кылсакпы деген ойлор бар да. Аябай жакшы болот. Бирок негизи бекер таратканда болбойт экен. Анда адам окубайт экен. Жөн эле бир китепти тандаңыздар, анан жакшы бир сыйлык коюп коюңуздар. Анан өздөрү тандап окусун, сатып алып окусун. Болбосо окубайт экен адам. Мындай баарын даярдап бербеш керек экен да. Биз жылда конкурстарды кылып турабыз. Адамдар издеп таап окуп атышат. Жакшы бул.
Эң сонун мен бул долбоор эмне болду, аябай сонун долбоор экен, маалымат топтоп атканда аябай жаккан да. Эмне кылсак болот, кайра жаңыртуу жардам керекпи деген ой менен сурап аткам да. Анан дагы эле өнүгүп аткан турбайбы, өнүгүп өсүп, бирок биз байкабай көрбөй жүргөн окшойбуз. Кудай каршы бир өнүгүп атат дагы деле. Бул долбоор кыргыз тилине көбүрөөк басым жасайбы же деги китеп окуу? Шуну мен жазып алайынчы. Кыргыз тилинеби? Жок, бул китеп окууга. Кааласаң орусча окуу, кааласаң англисче окуу. Негизи китеп менен дос бол да. Мен 2000 кайсы жыл, 2019 жылы экен. Быйыл Кыргызстан китеп окуш жагынан дүйнөдөгү оң мамлекеттердин катарына кирели, 7 мамлекеттин катарына кирели деп жазып койгом. Анан бака айтат да, ошону окугандан кийин дейт, кантип ушуга жетсек деген ой пайда болгон дейт да. Анан китеп державасына айланалы, келечекте дүйнөдөгү 5тин катарына кирели деп ушундай ниет менен китеп окуучулук кылалы деп. Ошондон улам дагы бирөөлөр болсо Китеп Таймс деген конкурс кылды. Дагы бирөөлөрү регион квиз деп китептерди уюштуруп региондорго чыгып алып квиздерди кылып жанагындай иши кылып бир топ эле долбоорлор болду. Эл кадимкидей мындай аябай жанданды. Бирок ошолордун арасынан мындай жашап кеткен бир адамдан бир китеп болду да. Эң сонун. Sustainable, англисче айтканда. Муну дагы көбүрөөк популяризация кылыш керек окшойт. Буга элдин аябай жардамы керек. Мен ыраазы болгум келип атат. Кээ бир акимдер, кээ бир районоолор, кээ бир министрлер аябай колдоп атышпайбы? Айыл өкмөттөрү, мектеп директорлору бул элдик долбоорго айланып кетти да. Анан Улук Мурза деген бала чыкты, Табылды деген бала чыкты. Азыр мына Бакыт деген бала башкарып атат. Айтор мындай мыкты укмуш балдар кыздар бар. Бүт шаарларда ар биринин атын санагым келбей атат. Бирөөсүн капа кылгым келбей атат, бирок мыкты балдар кыздардын бир чыгарган өзүнчө бир трамплин болуп калды да. Эң сонун. Бир суроо. Балким көргөн эмесмин, бирок мени тууралап кетесиз. Жогорку кеңеште бул маселени көтөрдүңүз беле? Бир адамдан бир китеп темасын көп эле көтөрдүк. Эми мындай атайын көтөрбөсөк да сөздү айттык. Бирок бир адамдан бир көчөт долбоорун көтөрдүк. Ошол сыяктуу эле Кыргызстанды жашылдандырыш керек да. Анан Жашыл Кыргызстан деген токтом кабыл алдык. Ошого демилгечи болдук эле биздин фракция. Анан жалаң эле бир мамлекет өзү бөлгөн акча менен Кыргызстан көгөрүп кетпейт, агарып көгөрүп кетпейт, жашылданып кетпейт. Ошого мен депутаттарга кайрылдым. Чөнтөңөрдөн акча чыгаргыла, биз көчөт эгип алып саталы деп. Ошондо бир адам 54 000, бир депутат 54 000 сом берди. Бирөөлөр 5 000, бирөөлөр 2 000, көбүнчө 10 000, $100 топтоп, анан биз акталанын бир айына депутаттардын атынан чычырканак эктик. Ал эми бир жагы жашылдандыруу болот, экинчи жагы чычырканак сатса акча турбайбы? Жумуш орду болот. Дедик эле, эми бирок кандай багып, кандай көгөртүп атат билбейм. Биз бир гана талап койдук, кашалагыла, суу келсин, анан жооптуу адам болсун деп. Анан эгип коюп каралбай курап калса бул эки эсе чыгаша экен да. Ошентип бир адамдан бир көчөткө депутаттар мындай активдүү катышты. Эми быйыл деле аракет кылабыз го буюрса. Бирок азыркы учурда жакшы эле каралып атабы же? Мен ушу контролдой элекмин. Биз атайын ошо бак эккен кишини да алып барганбыз, көчөт өстүргөн кишилерди алып барганбыз. Тегилер консультация берсин деп. Анан эми мына быйыл жазда дагы бир контролдойбуз да мониторинг кылабыз. Сон буюрса маалымат күтөт экенбиз да. Жаштар өзгөчө. Окуучу окуу визасы менен Америкага келишет, башка чөт өлкөлөргө келишет. Анан орустарда айткандай, мындай утечка мозгов деген бар го биздечи. Көбүнчөсү өзүн мындай Кыргызстанда көрө албайт да. Анан ошол жаштардын патриоттук сезимдерин көтөрүү мындай долбоорлор кылсак болобу? Же кандай бир иш-чара көрсөк болот? Билесизби, кабарлашып турсак эле патриоттук сезим жоголбойт. Мына мисалы биз өзү Вашингтондон эле кетсек болмок, бирок бул жакта мекендештерибиз бар экен, кабарланганы келбедикпи? Эми бул бакыт да, сени күткөн адамдар бар, сени издеген адамдар бар. Бул кандай чоң бакыт. Бирок мен мындай чындап жолуккум келип, билгим келип келдим эле. Бирок биякта келгендерде айтып атышат да, атайын кабар алып келгениңерге рахмат депчи. Ушундай эле кабарлашып, анан жакшылыкты эске салышып турсак эле, мекениң бар тиякта, аны унутпа деген эле посыл болуп турса, адамдар патриот бойдон калат. Сен эстешин каласаң, сен да эстеп тур дейт да. Анан кайдага кетсең ошондо жүрө бер, аман бол, жолуң ачылсын деп туруп унутуп калсаң, ал жакты эле унутуп калышы мүмкүн. Бирок ушунча элдин арасынан эми мекенин сүйгөндөр бар жүрөгү менен.
ошондой болсо деле бул патриоттуулукка талим тарбия дайыма болуш керек. Бул мамлекеттик деңгээлдеги саясат болуш керек, анан мектептеги билим берүүнүн бир компоненти болуш керек. Анан ата энелер менен мугалимдер иши баардыгыбыз балдарга мекен сүйүүнү үйрөтүшүбүз керек да. Канча да киндик кан тамган жерибиз ошол. Тагдырыбыз танапташ жерибиз ошол. Бирдек болсо бара турган жерибиз ошол. Тирүү кезде жүрө турган, көз өткөндөн кийин топурагын жазамчыда турган жерибиз ошол. Эми көпчүлүк үчүнчү. Анан бизден башканы эч ким коргобойт, бизден башка эч ким аны мындай аманат катары жүгүн мойнуна албайт. Ушундай нерселерди айтып деп жүрсө эле баланын баары бир кулагына көңүлүнө сиңет деп мен ишенем. Эң сонун кыргыз айдентика дейт го. Өзгөчө чет өлкөдө. Ошону сактап калыш керек деген эме бар. Сактап калыш керек. Сиз кандай ойлойсуңар? Кыргыз айдентиканы мындай жоготуу жолунда баратабызбы же мен мындай позитивдүү сүйлөгүм келет. Азыр кээ бир адамдар бар да кыргыз тили антип баратат, анан кыргыз эли мынтип кетиши мүмкүн, тигинтип кетиши мүмкүн. Мен дайыма айтам, оозуңа таш, тилиңе тибиртке деп. Кудай кааласа Кыргызстандын келечеги жакшы. Кыргыз эли сакталат. Керек болсо биздин тилибиз популярдуу тил болот. Башка элдер да кызыгып. Мен бирдекени түшүндүм. Мисалы, бул англис тили эл аралык тил. Каалайсың, каалабайсың, бул тилсиз аз дүйнөгө чыгыш кыйын. Бирок япон тили мындай эл аралык тил эмес. Япон тили бир аралда эле колдонулган тил. Биздикинен 2 эсе чоң эле айырма бар, Кыргызстандан айырмасы ошол эле, анан бир аралда болгону бир 120 миллион тегереңде эл сүйлөйт. Бирок япон тилине кызыккандар көп болуп атпайбы? Эмнеге билесизби? Себеби Япон экономикасы өнүгүп турду. Япон билим берүү системасы укмуш экен да. Япондон үйрөнө турган технологиялык жаңылыктар толтур экен. Анан туризм дестинация катары билесиздер да, баягы булардын Сакурасы бар, Фудзиямасы бар, Нисекосу бар, Саппоросу бар. Ошолордун баардыгын бренд кылып коюптур да. Культурный туризм. Көрдүңүзбү? Өлкөнүн имиджи жакшырган сайын тилинин да кадыры барып өсө берет. Кытай тили билбейм, өткөн жылдын 1980 жылдары эч ким кызыкпаган эле тил болчу. Азыр англистен кийинки эле эң эл кызыккан тил Кытай тили. Анткени Кытайдын экономикалык потенциалын көрүп атасыздар, өнүгүүнүн мындай ыргагын көрүп атасыздар да. Ошон үчүн Кудай кааласа Кыргызстанды мындай башка жагын өнүктүрсөк, кыргыз тили да популярдуу болот, кыргыз маданияты да популярдуу болот. Анан кыргыз болуу да мындай модный деп коет го, ошондой болот да. Ошон үчүн кыжылат болбоңуз, колдон келген аракетти кылабыз. Болгону президент карабайбы, депутат кылбайбы, министр кылбайбы дебей, ар бирибиз салым кошо берели. Биздин тилге, маданиятка, талим тарбияга, дем ахлакка бул өтө маанилүү. Мамлекет сен үчүн эмне кылды дебей, сен мамлекет үчүн эмне кылдың деген Джон Кеннединин сөзү да. Джон Кеннединин сөзү, бирок чындап мындай алган эмес, берген жакшы да. Алган кол, берген, мындай алган колго караганда берген кол жакшы. Астыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшы. Ошон үчүн бир берген адам бергендин дейт, жүрөгү толот, алганын кол толот деп коет да. Ушу мекенге бергенден адам кем болуп кетпейт. Айтматов мекенге бердиби? Ошон үчүн Айтматов. Жусуп Абдрахманов бир өмүрүн мекенге берип койду, бирок дагы деле жүрөгүбүздө, дагы деле сыйлайбыз, урматтайбыз, тарыхый инсан болуп калды. Ошон үчүн мындай курбанчылык кылмай сайын, анчине мекен үчүн, ыйман үчүн адам алдыга кете албайт, тарыхта кала албайт, өзүнүн бул жашы догорун таба албайт. Сонун. Чоң рахмат. Нуржигит мырза, азыркы учурда АКШга аябай көп биздин мекендештер келип атат. Анан өзүңөр билгендей, оор жол менен келип атат да. Толтура мамлекетти өтүп, ар түрдүү орчулуктарды көрүп, ошондой бир чоң бир поток бар да, акыркы 1-2 жылда. Ошонун артынан Чикагодо эле бир 50 миңден ашык кыргыз бар да азырчы. Ошол маселени кандай карайсыңар? Бул эми бир эле кыргыздар эмес, Америкага келгендер баардык улуттар дайыма көп экен. Мен таң калдым, Түркиядан дайыма көп келет экен. Керек болсо Мексика аркылуу өткөндөр да бар экен. Болсо Түркия деле мындай өнүккөн мамлекет го. Казакстандан кече бир казак бирөө айтат, 300 миңдей казак бар дейт. Анын көбү ошондой жолдор менен келгендер дейт. КМШдан, Россиядан жана башка бүт эле келип атышыптыр. Бирок мен сунуш кылат элем, абайлаш керек эми, опурталдуу жол. Кээ бирлер балдарын, кичинекей балдарын кошо ала чыгат экен. Кудай сактасын. Аманчылык эле болсо, калганы боло турган маселе да. Анан бирдеме десе депутат сүйлөй берет да, жашоо кыйын болсо барабыз да дейт. Эми келгенде мыйзамдуу жол менен келиш да кыйын, анткени бир жылда өткөн жылы 16 миллион адам кириптир Америкага. Америка баардыгын эшик ача албайт. Ошого биринчиден мен каалайт элем, Кыргызстанда жашоо деңгээли жакшырса экен, жашоонун стандарты көтөрүлсө экен, адамдар бир чет өлкөгө чыгып кетели деген ниети жок эле, ошол жакта бир жыргап кунап жашасак экен.
эл кеткен эмес, эл келген мамлекет болсо экен деп тилек кылам да. Анан эми биз деле сүйлөшсөк болот америкалык дипломаттар менен, бирок Американын өзүнүн кызыкчылыктары бар, улуттук кызыкчылыгы бар. Баардыгына эле эшик ачып койсо, бул дүйнөдө бир миллиард адам келип жашай турган жер эмес да. Туура. Ошого ал жагында туура түшүнүш керек. Сүйлөшпөйсүңөр, чечпейсиңерби дей берет, бирок бул чечиле турган маселе эмес. Оңойлук менен чечилбейт да. Бирок мына бирдекени айтат элем, бул жака келген кыргыздар жакшы жүрсө, репутациясы жакшы болсо, алдабаса, тонобосо, кылмыш кылбаса, анан кийин бир эле кирип чыгам деп анан кайра кетпей койбосо, бул элге ишенсе болот деп анан мамлекет ачат экен да. Бул эл мындай чынчыл эл, сөзүнө турган эл, мыйзам сыйлаган эл депчи. Ошон үчүн бул жоопкерчилик баардыгыбызда бар. Туура, эң туура. Өзгөчө акыркы айтып кеткен жериңиз, виза менен келгендер визаңарды бузбаганга аракет кылгыла деп айтат элем. Анткени бул сөз бердиң да, виза деген сөз бердиң, мен мынча убакытка келдим, чыгып кетем деп, бирок сөзүң бузган, бул жакшы нерсе эмес да. Балким сен бул жакта орношо калып каласың, бирок кийинки келгендер айла жок анан Мексика менен келишке аргасы болот да. Никарагуа менен. Биздин андан кийинки жүздөгөн, миңдеген адамдардын мындай зыяны тийип калат. Өзгөчө студенттер, эгер силер студент болуп келсеңер, студент болуп калгыла, анан биякта калсаңар мыйзамдуу жол менен калгыла да. А дегенде келечекте биздин мындай 11-классты бүтүп, кыялданып, АКШга окуйм деп аткандар баардык нерсени кылат, анан визага келгенде виза бербей коет да. Анан шагысынып отуруп калышат да. А дегенде ага чейинки адамдар окууга өтүп, чакыруу алып келе албай калгандар бар. Ошол. Анан шагысынып калып калат да. Анан айтат да, эми силердикилерге берсек, силер келбей койсоңор, силердин статистикаңар мындай деп айтышат да. Анан адам жаман болот да. Баардык нерсени даярданган, ошол Стэнфорд же Гарвардтарга өтсө дагы бербей коюшунда эме бар да, мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошон үчүн студенттер виза менен келсеңер, виза менен жүргүлө. Нуржигит мырза, мен маалымат топтогон боюнча сиз үй бүлөңүз жөнүндө көп сөз кылбайсыңар. Биз үй-бүлөңүз жөнүндө эметсек болобу? Эми берсеңиз болот, бирок мен берер жообум бар да. Бере бериңиз. Үй-бүлөңүз жөнүндө айтып кетсеңер, канча уулуңуз бар, канча кызыңыз бар? Негизи билесизби? Канча аялыңыз бар деп сурап элебейин да. Эми билесизби, үй бүлө Кудайга шүгүр үй бүлөм бар. Үй бүлө бул жараткандын берген чоң белеги. Бирок ушу үй бүлө жөнүндө көп айта бербеш керек деп эсептейм да. Азыр мына канча адамдар мен балалуу болдум деп баласын сүрөтүн коюп коет. Анан с любимой мы посетили вот эти места деп алган жары менен же билбейм күйөөсү менен үшкөн сүрөттөрүн коюп коет. Белек берип атканын, машина берип атканын адамдын көзү бар да. Сен ушу берип аткан машинага өмүр бою жетпей жүргөндөр бар, аларды кыжылат кыласың. Көз тиет деген сөз бекер эмес да. Ошого мындай көздөн сактап айтпай турган темалардын бири ушу үй бүлө темасы. Анан көп учурда ушу туура эмес бир түшүнүк бар да, мисалы чубак ажыке ушуну айтты эле, санды айта бербеш керек депчи. Жакшылыктын санын. Мынча акчам бар, мынча үйүм бар, анан мынча балам бар дегендей нерселерди айта бербеш керек экен негизи эле. Алла Таала өмүрүн берсин, берекесин берсин. Ошол раматылык Зайырбек Ажиматов деген акын бар болчу. Ошо чоң энесин айтып берет да, 1,5 келип, канча балаң бар, канча небере болуп калдың десем, мен неберем санаганда келсең келбей эле койчу деп айтат эле дейт да. Ошон үчүн эми үй бүлө бул жеке маселе. Ошон үчүн Кудай Таала иман берсин, арабызга ынтымак берсин, үйүбүзгө береке берсин. Ошон үчүн сизге да дуа кылайын, үй бүлөңүзгө береке берсин. Амин. Анан негизи мага айтып калчу да, таанышканда жашын сура дейт, атын сура дейт. Атын сураганда сен кайрыласың да. Мисалы сенин атың ким? Мисалы Эламан. Эламан, туурабы? Мен Эламан десем кайрыласың, анан Айбек, Нурбек десем кайрылбайсың да. Ошон үчүн сага кайрылыш үчүн атын сура дейт, жашын сура дейт. Жашың канчада? 29. 29да. Менден күчүү экенсиң, сен десем болот. Байке дештин кереги жок, ошол үчүн да. Анан бизде отуруп кээде ушу канча балаң бар, тигил эле бул эле деп сураганда мындай ыңгайсыз абалда калам. Чын айтам, эң чоңу канчанчы класста кайсы мектепке барат дегенге чейин сурагандачы. Америкалыктарда билесиз го, бул personal, private деп коет го. Ошол нерсе бизде деле болсо жакшы болот эле деп эсептейм. Анан айтпаганым, дебегеним ошол. Туура. Кошулам байке, толук кошулам. Өзгөчө силердин сөзүңөргө кошуп кетип,
мен Америкада ошо 2012-ден бери канча деген кыргыздар менен жолуккам, канча деген мындай тааныштары бар ар бир штатта. Мен эзели бир нерсени сурап көргөн эмесмин да, кажелик боласың депчи. Мага кыргыз болгон жетишиктүү болчу да. Анан акыркы учурда мындай көп сурашат да, анан мага бир башкача болот да. Билбейм, балким мен алыстап кеткенби же мен ошондой бир идеологиям барбы, бирок мен ушуга эметкем да. Ошондой бир позициям бар да. Мен кыргызстандыктар жөнүндө биякта документалдык фильмдерди тарткам да, кыска. Анан ошол жерден дагы мен Тимур, анан Таткайым деген танцевальный группа бар болчу. Анан Эсенбайке жөнүндө да тарткам да. Анан чыгып, просмотрлар болуп, көп убакыт өткөндөн кийин келип алып мага айтышкан да. Ошо Эсен братан каяктык депчи. Анан мен туруп алып сурап аптырмын да. Анан мага айтат да, сен кантип ал жөнүндө кино тарттың деп атпайбы? Мага кызык эмес дедим да. Мага кыргыз болгон жетиштүү дедим да. Кылган иши, кылган иши. Эми кээ бирлер баягы балким тууганчылык кылабызбы деп кызыгып деле эмес мүмкүн, бирок негизи мен деле ушуга бир аз ыңгайсыз боло берем да. Кантсе да баарын билгенге кызыккан элбиз да. Баарын билгенге кызыккан элбиз. Биз эми баары башка элбиз. Бирок ушул кээ бир жактан үйрөнүш керек. Бул жактын үйрөнө турган жактары бир топ. Мисалы күлүп жүргөн мага аябай жагат. Ушак айтпаганы жагат. Ар бир өз иши менен алек. Бирөөнүн кийимин талкуулашпайт. Мындай кийинип алыптыр, прическасы мындай экен деп. Мындай чындап сезесиң да, көңүл коопсуздугу бар. Дене коопсуздугу башка, көңүл коопсуздугу башка. Ушул өңүттөн үйрөнө турган жактар аябай көп. Бизде мындай комментарийлер, соц тармакта тытышкандар жок биякта, байкасаңыз. Ага убактысы да жок. Ошон үчүн бир менимче социалдык, руханий жактан, маданий жактан бир өнүгүүнүн бир башкача ыргагына өтө турган заман келди деп мен ишенип атам. Бирок жаңы поколенияда мындай аябай чоң жылыш бар деп көрүп атам да менчи. Мен билбейм, балким сиз деле көрүп атат болсоңуз керек, бирок мен жаңы поколениеге үмүтүм чоң да. Жакшы, мен бир деген суранат элем, ушул жаңы муун дүйнөлүк технологияны билсин, жана азыркы чат GPT'нин заманы, жасалма интеллекттин заманы, ушулардын баардыгын билсин, бирок тегин унутпаса аябай маанилүүсү ушул да. Анткени кайда барыңды билгиң келсе, кайдан келгенин унутпа деген бир сөз бар. Ошого аларга тегин тааныштырыш, түбүн, тамырын тааныштырыш бул улардын милдети. Жаштар кудай калса жолун таап баратат. Биздин кыргыздын жаштары жөндөмдүү, илимдүү, таланттуу болгон, аларга туура багыт керек. Анан колунан келбейт, сен кылбай эле кой, сүйлөбөй эле койчу деген сөздөрдү айтпашыбыз керек. Жашына бир туура багыт, мотивация бериш керек болуп атат. Неге дегенде, мен Америкага келип көзүм жетти, биздин кыргыздын жигиттери укмук элегени. Бул жака келип жергиликтүү адамдарды кызматка алып иштетип атпайбы, жумуш орундарын түзүп. Ошон үчүн Кыргызстандын келечеги кең, ушуга ишенели. Эң туура. Биз өзгөчө Америкадагылар мындай болот го. Финансылык эркиндикке жеткенден кийин, мындай андан кийинки деңгээлдеги иштерди ойлонуп башташат го. Мындай жана пирамида Маслоуда бар го. Биринчи тамакты, курсакты ойлош керек, анан тууганыңды, анан финансылык эркиндикке келгенден кийин адамдар ушу мен киммин, мен кыргызмын, мен жөн жерден кыргызмын болуп төрөлгөн эмесмин депчи. Кыргызстан жөнүндө ойлоп башташат. Анан бир башка бир деңгээлдеги иштерди, долбоорлорду алып барышат да. Жакында эле бир байке менен сүйлөшкөм. Сан-Франциско жактан 29 гектарлык жер сатып алыптыр. Ошол жерден чоң бир эме жасайм дейт да. Этно кыргыз комплекс кылам дейт да. Сан-Францискодон кыргыз городок кылам деп жүрөт да алчы. Анан молодец братан дедим, красавчик. Ал уже пландаштырып койгон, ойлонуштуруп койгон. Анан эң соңу биякта дагы өзүңөр көргөндөй агрохалал ферма ачышкан, бир эже ачкан да. Эркек аял башы менен деп, аял башы менен Гүлзина эжеге салам. Агрохалал ферма ачып, кой союп, ар түрдүү нерсе бар да. Сиз айткандай сары май бар, каймак бар, бардык нерсе бар да. Быштак, бардык нерсе бар. Ал дагы бар. Анын баары тең бар. Барсаң Кыргызстанда эле да, элдин баары тең. Бираз Кыргызстан сагынганын баары тең эженикине барып келишет. Жакын арадабы? Жакын жерде эле, биякта. Убакыты болгондо мен да барып келмек экем. Эң сонун жер.
кийинкиде бир ниет кылып атам, кененирээк келип кыдырып кетиш керек экен. Буюрса ар бир адамга китеп, ар бир адамдан бирден китеп деген долбоордун коштоп келсеңер сонун болот да. Кудай буйрса. Жакшы демкели менен. Ошондо бүтүп баратканда эсиңиздеги калган бир сүйлөм же макал, мото деп коет го орустарда. Если дело стоит делать, его стоит делать хорошо. Бул Маргарет Тэтчердин сөзү. Если дело стоит делать, его стоит делать хорошо. Муну кыргызчасы бар, макал. Жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбөй илдекер. Эптеп-септеп кылба деген сөз да. Ошо эптеп-септеп деген сөздүчү мен лексикондон өчүрүп коюшту каалайт элем. Аябай жак кетип багада. Бирдеме маселе бар. Эптеп-септеп мына эптеп бирдеме алып койчу, эптеп-септеп деген сөздү бирдемени кылсаң майын чыгарып аткар да. Пайгамбар Алейхиссалам деле айткан экен го. Адам ырыскысын тапкан иштин майын чыгарат карсын деп. Мага да дуа кылыңызчы, депутаттын майын чыгарайын. Жазуучулуктун, коомдук ишмердүүлүктүн, ушу багат алган багытымдын, тармагымдын майын чыгарышты жараткандан тилейм. Иншаллах ошондой эле болсун. Токут Эрженин мындай жүрөктөн ооздан турган нерсени сөздү алып туруп чыгарып койдуңуз го байке. Эптеп-септеп деген аябай жакпайт да магачы. Мындай айтылат го, баланын тилегин берет депчи, жаштын тилегин берет дейт. Анан мындай адамдарда мындай баарыбыз мусулманбыз да. Баарыбыз эле бир Кудайдан суранабыз, анан эптеп эле бир нерсе болсо, эптеп эле бир ушундай бир Алла таалам да эптеп десең ала бер деп ушундай болот да. Чоң бер. Бешти деле эптеп эле бешке кирип кетейин дебей, баягы эң Фирдаус бешин суралады деп. Ошо. Алла таала өзүнүн берген кеңеши ошондой да. Анан мына байкап отурам, мына компьютердин ар жагында америкалык жигит отурат. Ушунчалык кыз ишин сүйөт экен да. Мындай байкап отурам. Кыргыз тилин түшүнбөй атат, бирок түшүнгөндөй болуп, жанагы жөндөп, регулировка деп коет го. Мына булардын ишке мамилеси ошондой, ошон үчүн өнүгүп атат да. Ушуну айткым келип атат. Чоң рахмат. Биз дагы мындай айтканда кыргыз тилинде подкастты, деги эле кыргызстандыктар менен подкастты орус тилинде да болот, бизде кыргыз тилинде мындай жакшы деңгээлде алып барганга аракет кылабыз да. Мындай эптеп-септеп эмес да. Майын чыгарыш керек туура. Майын чыгарыш керек. Ошон үчүн биз мындай даярданып, аракет кылып, буюрса эми максаттарыбыз чоң, каялдарыбыз бийик. 3 сизден китеп рекомендация катары. Билбейм, романист катары Александр Дюманы жакшы көрөм. Баягы 3 мушкетерду жазган, же болсо 20 жылдан кийин деген, же Учитель фехтования, Кара тюльпан, Кара роза деген чыгармалар жазган киши да. Эмне үчүн жакшы көрөм? Анткени бул киши тарыхты эле жазган, бирок көркөмдүк жазган да, мында ойлоп тапкан эмес. Өзү деле айтчу экен, тарых бир дуал болсо мен мык кагып туруп бирдеме илип коем, бир сүрөт илип коем депчи. Анан чындыгында укмуш романист да, ошонун романдарын жакшы көрөм. Анан бизнес жаатында Коносуке Мацушитанын Миссия бизнеси деген китеби бар. Бул абдан жакшы китеп, эмне себептен дегенде адам мындай байып кетейин, акчаны көп табайын деп туруп бизнеске кирсе бай албайт экен да. Анан түкүн жерде бир аптека жетишпей атат, элге керек болот эле деген ниет менен кирсе, бул социал дастур деп коет бизнестичи. Ошондой болсо анан кийин бизнеси гүлдөп өнүгөт экен. Мындай жерде мындай муктаждык бар, ошону кылып берсем, элдин маселеси чечилип калмак деп. Баягы Адамстын Invisible Hands деген теориясы бар эмеспи? Бизнесмен өзү үчүн ишти кыла берет экен, бирок коомдун маселесин чечип кете берет экен да. Ошон үчүн мага ушул бизнес тармагында ушул китеп жагат. Анан кийин мага Жусуп Баласагындын Куталчу билим деген китеби, эми бүт суроолорго жооп табасың. Кимге үйлөнүш керек, кандай адамды вазир кылыш керек, кандай адамды финансы министр кылыш керек, дыйкан канткенде береке табат, падышага мамиле кандай болуш керек, саясаттагы жол кандай болуш керек, бүт бардыгына мындай жооптор бар да. Ал Курандан алып туруп, хадистен алып туруп, ошо мезгилде акылмандык, таанышмандык топтоп тур да. Ошону абдан баалайм. Анан Имам Газалинин чыгармаларын аябай жакшы көрөм. Мындай рухтун бир ушундай кандырат да. Ушундай жүрөгүңүздө тургандай кылып жазат. Өлүмдөн кийин деген окуп коюш керек. Адам өлүмдү ойлоп жүрбөсө өмүрдүн кадырын билбейт. Өлүмдү ойлобосо мотивация болбойт. Өлүмдү ойлобосо, ошон үчүн бир адам айтты эле, мен ушунчалык көп китептер жазып койгон жаш болуп туруп. Неге дегенде, үлгүрүп калды өзүм айтам дейт да, өлүмүң келатат, сени күтүп отурбайт деп. Ошон үчүн ушул да мага абдан жагат. Анан кыргыздын жазуучуларынан албетте Айтматов, Төлөбөн Касымбеков, Касымалы Жантөшев, азыр да мыктылар. Мисалы Абдиламит Матисаков жакшы жазат, Нуралы Капаров жакшы жазат. Жаңы Азыркыларданчы Касым Кушубеков деген. Көрдүңүзбү, өзүбүздүн адабиятты биз
Токомбаев Айтматов менен токтоп калдык да. Андай эмес, азыр деле чыгып аткан таланттар бар. Азыркыларды белгилеп кетсеңер байке. Азыркы учурдагыларды. Мисалы Бердибек Жамгырчиев деген жаш акыныбыз бар, Акбар Кубанычбеков, Мелис Мамаджанов деген, Улукбек Омокеев деген бар мисалы. Азыркы жаш акындар булар. Анан прозаиктерден ошол Зинакан Пасаңова, Абдиламит Матисаков деген бар. Ошол эле Арслан Койчиев деген бар, Касым Кушубеков, Бейшенбай Усубалиев деген бар мисалы. Нуралы Гапаров деген бар. Биздин адабияттагы деле жашап атат, уланып атат. Болгону өзүбүз анча маани бербей койдук да. Буюрса маани беребиз. Отдельный мындай ролик кылып чыгарып коебуз да, аттары менен. Өлөсөн толтура адамдардын аттарын айтыңар го. Кайсыл убакытта жетишесиңер баарын окуганы, баарын. Азыр бул заманда аудиокнига деген бар да, аудиокитеп. Мисалы пробкага кирдим дегиче мен аудиокитеп коем. Эл пробкадан шашылып атса, мен ушундай кызып калганда пробка бүтпөй турса экен дейм да, кедеш, тыгым бүтпөй турса экен деп. Ошон үчүн кыргыз өзү аудиокниганын автору кыргыз да, аудиокитептин. Биз көп жыл Оозеке эле Манасты жаттап, кийинки муңга берип келатпадыкпы? Эр төштүктү, Кожо жашты, Эр табылдыны, Жанышбайышты, ошол эле Жаңыл Мырзаны элестетип көрүң, эс тутумга Оозеке жаттап, кийинки муңга өткөзүп берип келгенбиз да. Ошон үчүн биз куйма кулак элбиз. Аудиокитептин автору кыргыздар. Эң сонун бул эме роликтин эмесине кирет окшойт да, заголовогуна. Эң сонун. Анан чоң рахмат. Чоң рахмат Нуржигит мырза. Бизде бир кичинекей традиция бар. Өзүм айтып кеткендей, биздин көрөрмандарга биз конок бизге кичинекей белек алып кетет. Кандай белек кыласыз? Билбейм, мен азыр чындап даярданбай эле келиптирмин. Дароо эле белек алдырайын десем, бул жер Америка. Мен силерге бир жаңы китебимди чыгарып атат элем. Мен атамды таптым деп, ошону белек кылайынчы, бердирип жиберейин. Кыргызстанда балдардан барбы? Келатканда мага жолуксун. Ошо китептен бир нечени бердирип жиберейин. Буюрса, ошондо эме кылалы, бир нече дедиңиз, эки китеп бияка келсин, бир китеп Кыргызстандан эме кылалы, кыргызстандыктардын арасында розыгрыш кылалы. Жакшы болот. Мен атамды таптым деген бул жаңы чыгармам. Баш сөзүн Роза Айтматова эжекебиз жазып берди. Анан ал киши мындай бир аябай жылуу сөздөрүн айтты да роман жөнүндө. Ушунчалык ыраазы болдум Айтматовдордун батасын алганымачы. Анан апама арналган биринчи чыгармам. Анан ал жерде бир эле ал көркөм чыгарма эмес, ичинде макалаларым бар, ой толгоолорум бар, жанагындай бир эсселерим бар, күндөлүктөн алган фрагменттер бар, айтор мындай курама китеп болуп атат. Ошону берип жиберейин, Кудай буйрса. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Буюрса, видеороликтин астында Reels болот, ошонун астында конкурстун условиялары болот. Катышкыла. Эң сонун белек Нуржигит мырзадан. Нуржигит мырза, чоң рахмат, өзүңөргө жактыбы? Мындай өзүңөр ой пикирлериңерди айтып кетсеңер болот. Биринчиден костюмушум жок келдим. Бул деле таасир этет экен. Эң эркин, Америкада ушуну байкадым да. Экинчиден суроолоруңуз абдан мындай жүрөктөн чыкты, жөнөкөй, бирок керек суроолор болду. Анан командаңызда мына камеранын ары жагында жергиликтүү мындай америкалыктардын иштеп атканын көрүп абдан ыраазы болдум. Курама Темир Курч болот, ушинтип команда болуп, булардан үйрөнүп, буларга берип, айтор бир интеграцияны бекемдей берели. Чоң рахмат. Туура. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат байке.